Индиянын курама командасы ышкырык жаңырды, жана оюн башталды. Индиянын курама берүүсү коргоочудан кайтты. Тептирбеш керек албетте, бирок жок, тепсе эң жаш улуу оюнчулардын бири Индиянын курамында жана азыр да топко чыгып туруп ошол жерден болсо Анжу Таманга топ чыкты. Ал болсо аралыкты кыскартып келди, бирок пас бергенге жетишкен жок. Медина Нурлан кызын айтсак болот. Азыр өтө кооптуу кирип баруу, сокку жакынкы бурчка жана гол. Ошентип Санхия Ранганатан нокаутка кетирген экен. Азыр болсо сокку Мурзакулова кайтарды эле, бирок Анжу Таман гол киргизип кетти кайрадан. Ал жана анын үстүнөн түз эле дарбазага келди. Караңыздарчы. Азыр болсо Анжу Таман кайрадан, Анжу Таман соккусу. Айжана Боронбековага топ жетерде жоголду дагы. Анжу Таман кайрадан чабуулда. Жана жүрүшкө берилген топ жекеме жеке, бирок бул жерде азыр комбинациялык жүрүштөр ишке ашчудай. Дарбазаны көздөй сокку. Андан башка вариант жок. Азыр Анжу Таманга кайрадан жүрүшкө топ берилди. Ой, кандай кооптуу! Жана идеалдуу дал ошол тарапка пас берилди. Азыр Батма Конокбаеванын дарегине өлсөк жок, андай эмес. Ышкырык жаңырды, урматтуу көрөрмандар. Биринчи таймда ошентип соңуна урматтуу футбол сүйүүчүлөрү, Индия жана Кыргызстандын ортосу 22. Ал эми Нематчан Закиров биздин башкарчуу. Азыр болсо бурчтан чыгаруу өтө кооптуу. Топко биринчи жетип барып, азыр сол канаттан кирип барган, чыгарып берүү, сокку, гол. Идеалдуу чабуулда азыр ишке ашырышты Индумати. Бул ирет алыскы бурчка топ келе жатат. Баш менен сокку затты каршы эпкинден. Албетте ордунан козголуп кетти, эмне дейбиз. Мына финалдык ышкырык жаңырды. Индия курама командасын куттуктайбыз жеңиши менен. Жана ошондой эле эми аныкылбак ошол нерсе иш жүзүнө демек